Сабурова Жапар Жумадиловна, Жалал Абаддык облустун сотунун төрайымы. Биринчисин айтсам, эң көп көйгөйлүү айтылгандар бул наркотикалык заттар менен биздин Кыргызстандын жаш балдары камалып кетиптир. Ошолордун мөөнөттөрү көбүрөөк 10 жыл, 15 жылга срок алган балдар, ошо балдардын ата-энелери, туугандары келишти, ушундай жаман иш болду. Анан кээ бирөө айтты, такыр эле жөн эле таксиге эле чыгып эметкен экен, анан ошон үчүн подстава болуп калды деген да пикирлер бар экен. Анан жаш балдарды жыныстык кол тийбестигине ошол жөнүндө камалган балдар бар экен. Ошолордун ата-энелери, туугандары келишип айтышты да, райондук сотто жабырлануучу эчтеке болгон жок деп айтты, ага судья укпады деп ошолорго нааразычылыктар болду. Анан биз түшүндүрүп бердик, тергөө амалдары, наркотикалык заттар боюнча атайын тергөө амалдары бар. Анан жөн эле жанынан наркотикалык зат чыгып калса, ошонун негизинде эле камалып кете бербейт. Контрольный закуп деген бар. Жана квитанцияларды берүү, балдардын кандарын дагы өздөрүнөн да чыгып калып атты. Өлөрдүн көрсөтмөлөрү, видео фиксация жана башка тайлап тергөө амалдары бар. Анан бир эле жанынан чыгып калса, бирөө таксист болсо аны билбесе, андай камалып кеткендер болбойт деп. Анан жана жыныстык катнаш боюнча, жашы жетпеген балдар боюнча, алар боюнча дагы болушунча түшүндүрмөлөрдү бердик. Бир гана жабырлануучунун көрсөтмөсү менен бир дагы киши соттолбойт. Аяктагы ошо мөөнөттөрү чоң 8 жыл, 10 жыл, 15 жылга чейин каралган. Андан башка катайлап экспертизалар чыгыш керек. Биологический экспертиза, генетический экспертиза жана башка экспертизалар бар. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, жабырлануучу, айыпталуучунун көрсөтмөлөрү, ошолордун жыйынысы менен гана чечим чыгат деп болушунча түшүндүрмө бердик. Анан биз айыл жергеге чыккандыгына байланыштуу айыл жерде жана чек маселелери көп экен. Адамдар чек алып, бирок аны госрегистрде каттатпай, эми жашоо тиричилик менен мөөнөттөр өткөзбөй, анан ошол эле чек кайра экинчи башка бирөөгө берилип калып, андан кийин ошо ортосунда талаш болуп калыптыр да. Ошолор боюнча дагы кеңири түшүндүрмөлөрдү бердик. Өз убагында госрегистрде каттагыла. Эгерде силердин жер башка бирөөгө берилип калган болсо, дароо эле административдик сотко тоорусу менен кайрылып, 3 айлык мөөнөт өткөзбөстөн өз убагында кайрылыңыздар деп түшүндүрмөлөрдү бердик. Көп учурларда бар экен көйгөйлөр мөөнөттөр өткөзбөгөн боюнча. Адамдардыкы жана жарандардыкы айткандары туура, мыйзам алардын тарабында турган, негиздүү болгон, бирок мөөнөттөрдү өткөзбөйген да тилекке каршы. Ошон үчүн мен мында айткандай эле, биз эгерде жүрөк оорусу болсо, кошунага барып мен жүрөгүм ооруп, андай операция кылып берип койчу деп суранбайбыз. Биз дароо эле кардиолог издейбиз, больницага барабыз, врачтардын ичинен кардиолог издейбиз да. Бизде дагы ошо бара элдер үйрөнсө жакшы болот да ошогочу. Атайлап ар бир иштен, кылмыш иш боюнча өзүнчө адвокаттар бар, жарандык иштер боюнча өзүнчө юристтер бар, тажрыйбалуу. Ошолорго барса, өзгөчө эгерде чоң жер, үй жана башка чоң маанилүү талаш турса. Соңку жылдары сотторго болгон нараазычылык абдан күч алып кеткен да. Анан мына ушул жолугушууларда дагы ошондой жемкорлук боюнча же башка боюнча дагы нараазычылыктар айтылды, негизи соттордун өзүнө. Быйыл биз жолугушууларга 2 ай катар жүрдүк, бирок бул жолугушуулардан соттун чечимдерине нараазычылыктар айтышты. Мөөнөттөр боюнча, ошолор боюнча, бирок бир дагы жерде соттор акча алып чечим чыгарып койду деген болгон жок. Мунун бир себептеринен бири болушу мүмкүн соттордун айлык майнасы көтөрүлгөндүгү. Жакшы таасир этти го деп ойлойм. Андан тышкары сот отурумдардын баары ачык болуп, онлайн трансляция дагы башталды. Ошолор дагы жакшы таасир этип, быйылкы жолугушууларда андай сотторду акча, пара алган жөнүндө сөздөр көтөрүлгөн деле жок.